Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейила Шоркызы тааныштырам. Баткенде чек ара окуяларынын курмандыктары эскерилип, эстелик мемориалы ачылды. Бүгүн 15 сентябрда Баткен шаарында 2021 жылдын апрель айындагы жана 2022 жылдын сентябрь айындагы чек ара окуяларынын курмандыктарын эскерүү иш-чарасы өттү. Иш-чаранын алкагында Жеңиш паркында чек ара курмандыктарынын элесин түбөлүккө калтыруу максатында тургузулган эстелик мемориалынын ачылыш аземи өттү. Ага Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Бекташиев, президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев, дин алымы Абдушукур Ажы Нарматов, чек ара окуяларында каза болгон жарандардын жакындары катышты. Иш-чара каза болгон мекендештердин арбайына багышталып, Куран окулуп, эстеликке гүл чамбарларды коюу менен жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, эстелик мемориалында чагылдырылган колуна жети көгүчкөндү кармаган чек ара окуясынын курмандыгы болгон Мадинанын элеси тынчтыктын, жети облустун биримдигинин символу катары чагылдырылган. Эстелик мемориалын жергиликтүү скульптор Абдисапак Калматов жасаган. Бүгүн 15 сентябрда Баткен районунун Бужум айылында бажы кызматкерлери үчүн курулган кызматтык үйлөр пайдаланууга берилди. Бүгүн Баткен бажысында эмгектенген кызматкерлер үчүн кубанычтуу күн. Анткени былтыр бажычылар үчүн курулуп башталган кызматтык үйлөрдүн курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Таможняда эч жакта мындай шарттуу үй жок болчу да. Мен ойлойм, биринчи жолу болсо керек Баткенде общежитие курулуп атышы. Мынчалык условия менен да. Ошо Кудайга шүгүр, азыр эми бизге үй берип калды. 18 батирге ылайыкталган турак үйдүн курулушу 2022 жылы мамлекеттик казынанын эсебинен башталган. Бул кызматтык үйлөрдө жашоо үчүн бардык керектүү шарттар түзүлгөн. Үйдүн сметасы ошо 2021 жылы 63 миллионго бекиген. 1296 чарчы метрди түзөт. 18 батирлүү, арасында 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү жана көп балалуу үй бүлөлөргө 3 бөлмөлүү батирлер бар. Короо жайынан бери ылайыкташтырып жасап бердик. Бажынын территориясында турат. Жумушка кечигүү деген дагы болбойт бул жерде, ал жагындагы ал шарттарды дагы караштырдык. Баткенде былтыр сентябрда чек арада курман болгон аскер кызматкерлери эскерилди. Кечээ 14 сентябрда Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 7707 аскер бөлүгүндө 2022 жылдын 16 сентябрында курман болгон аскер кызматкерлеринин эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Бул туурасында облустук милициядан кабарлашты. Иш-чарада курман болгон Ачылбек Ташбеков, Турус Каныбек уулу, Манас Батырбеков, Айбек Абдилабековдун минуталык эскерүү менен башталды. Анда Баткен облусунун мусулмандар казысы Нуридин Ажы Мамасабиров жана баатырлардын ата-энелери, бир туугандары катышты. Лейликте чек ара жаңжалында курман болгон жоокерлерди эскерүү митинги болуп өттү. Лейлик райондук администрациясынын басма сөз кызматынын маалыматында бүгүн 15 сентябрь күнү райондук администрациянын аппаратынын жана райондук мекеме ишканаларынын кызматкерлеринин катышуусунда чек ара жаңжалында курман болгон жоокерлерди, жай тургундарды эскерүү митинги өттү. Иш-чарада шейит кеткендерге арналып Куран окулду. Мындай иш-чаралар райондун бардык аймактарында, эмгек жамааттарында, окуу жайларда, мектептерде өтүүдө, деп жазылат маалыматта. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.